Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1928-жылы 12 декабрда Талас областынын Кара-Бура районундагы Шекер айылында туулган. 1948-жылы ал ветеринардык техникумду, 1953-жылы Кыргыз айыл чарба институтун, 1956-1958 жылдары жогорку адабий курстарды Москвада аяктаган. Андан кийин журналист, литературный Кыргызстан журналдарында редактор болуп иштеген. СССРдин ири адабий басылмалары «Новый мир» жана литературная газетанын редколлегиясынын мүчөсү. Ал эми 90-жылдардан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жаралышына анын балалык чагынын ата мекендик согуш жылдарына туш болушунун бирден бир себеби болгон. Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет.